أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا Өткөнкү сабактарыбызда тафсир Жалалайн деген тафсир менен баштаганбыз. Тафсир жөнүндө бир аз айтып өткөнбүз. Тафсир Жалалайн жөнүндө айтып өткөнбүз. Анан Бакара сүрөсүнүн 5-аятын бүтүргөнбүз. Бүгүн иншалла инналлазина кафару деп Бакара сүрөсүнүн 6-аятынан баштайбыз. Тафсир урматтуу жамаат чындыгында өтө узун, өтө терең, өтө кенен илим. Анан ар бир сөзүндө көптөгөн маанилер жатат. Жада калса ар бир тамгаларында көптөгөн сансыз маанилер жатат. Ар бир сөзгө, ар бир тамгага токтой берсек, бир аяттын негизинде балким бир сөздүн тамганын негизинде кечке туруп калуубуз мүмкүн. Мына ошондуктан биз дагы бир аз эстетүү, жалпы элге эле ошол эле учурда талабаларга, окуп жүргөндөргө, анан тафсир Жалалайнди окуйм деп үмүт кылып жүргөндөргө дагы акырындан тафсир Жалалайнда кандай маселе келсе, ошол маселенин негизинде акырын кээ бир маселесинде балким бир аз ачыктап, кээ бир маселесинде жалпылай үстүнө өтүп кеткенге ошондой таризде өтөбүз деп сүйлөшкөн элек. Себеби тафсирдин ичинде бизде айрыкча ушул тафсир Жалалайнда бизде эле Орто Азияда эмес, балким бүтүндөй дүйнө жүзүндө окулган тафсирлерден болуп эсептелет. Ичинде тилдик маанисин токтогон маанилери бар, нахви деп коет, грамматикасына токтойт. Ошол тафсирге, аяттарга эмне байланыштуу илим болсо, ошонун баарына өтө терең кирбестен кыскача токтолуп кетет. Биз ошолорду дагы бир аз кыскача кандай токтогон болсо, ошолор түшүндүрмө берүү менен өткөнгө аракет кылабыз буюрса. Бакара сүрөсү Мадинада чүрүлгөн сүрөлөрдөн. Мадинага пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хижрат кылып Меккеден Мадинага барганда чүрүп баштаган, ошентип отуруп эң акыркы аяты дагы Бакара сүрөсүндө чүрүлгөн. Бакара сүрөсү эң башында эле 3 топтогу адамдарды сүйлөп баштайт. Биринчиси момундар, себеби аллазина юминуна бил гайб, момундардын сыфаттарын баштайт. Эң биринчи момундардын сыфаттары ал гайыпка иман келтиргендер. Андан кийин намаз окугандар, закет бергендер, өзүнүн пайгамбарыбызга келген, пайгамбарыбыздан алдыңкы китептерге дагы баарына ишенгендер, анан жанагы чыныгы иман келтирип, чыныгы кутулгандар, ийгиликке жеткендер, мына дал ошолорду бүтүрөт дагы. Азыркы аятында коомдун ичиндеги экинчи топтогу адамдар жөнүндө баштайт. Адам кандай болбосун, же имандуу болот, же имансыз болот, же ортосунда эки жүздүү болот. Азыркы окулат турган эки аятында ошол имансыздар жөнүндө сүйлөйт. Демек баштай берели. Инналлазина кафару ка аби жахлин ва аби лахабин ва нахвихима. Чындыгында капыр болгондор дейт. Капыр болгондор. Аяттын жалпы мааниси инналлазина кафару саваун алейхим анзартахум ам лам тунзирхум ла юминун. Капыр болгондор, имансыз болгондор. Капыр деген токтолобуз бир аздан кийин көшөрө капыр болгондор. Буларга эскертесиңби, эскертпейсиңби, баары бир иман келтиришпейт дейт. Ушул аяттын жалпы мааниси. Бирок инналлазина кафару, биринчи куфур деген сөздүн түпкү маанисин алып алалы. Бир нерсени данды алып жерге жашыргандыктан дыйкандарды арабта эски сөзүндө дыйканды арабча эмне дешкен? Кафир деген ат менен белгилүү болгон. Неге дегенде ал ошол дандарды, буудайды же бизче айтканда картошканы, чеснокту, сабизди жерге көмгөндүктөн. Ал эми ошол тилдик маанисинен шариаттык маанисине өткөн. Эмнеге дегенде ал жүрөгүндөгү иманды жашырып койгондугу үчүн, көмүп көргөзбөй койгондугу үчүн. Ал кафир деп ат. Же башка айтканда Аллага иман келтирбеген, ахиретке иман келтирбеген, пайгамбарыбызга, ислам динге иман келтирбегендерди ошол сөз менен берилет. Кафару деп. Бул жерде инналлазина кафару, чындап көшөрө капырлык кылгандар.
аларга сен эскертесиңби? Саваун алейхим. Аларга эскертесиңби же эскертпесиңби, баары бир ыйман келтирбейт дейт. Бул аяттын жалпы маанисин ала турган болсок, сырткы маанисин ала турган болсок, анда эч бир ошол ыйман келтирбеген капырлар эскертсек деле ыйман келтирбеши мүмкүн деген маани чыкат. Бирок чындыгында андай эмес. Себеби бул аятты жалпылай айткан менен кээ бир адамдарга максат кылынган. Анткени канчалаган ошол ыймансыз болуп жүрүп, эскертүү менен, жакшы нерсе, жакшы мамиле кылуу менен, динибиз жөнүндө жакшы нерселерин айтып берүү менен ыйманга келтиргендер көп. Бул жерде акыйкатты көрүп туруп, акыйкатты билип туруп, акыйкатты угуп туруп, көшөрө тоң моюндук кылып, текебирленип, жүз буруп кеткендер жөнүндө сөз болуп атат. Мына ошолорго сен эскертесиңби, эскертпесиңби, алар ыйман келтирбейт дейт. Булар кимдер сыяктуу? Аби Жахл, Абу Жахл, Абу Лахаб. Абу Жахл, Абу Лахабтын өмүр баянын биз жакшы билебиз. Абу Лахаб жөнүндө эмне аят түшкөн? Кайсы сүрө түшкөн? Масад сүрөсү түшкөн. Масад сүрөсү таббат яда аби лахаби ва таб деп. Абу Лахабтын эки колу куруп калсын, жана өзү да куруп калсын деп. Ошол Абу Лахаб жөнүндө, анын аялы жөнүндө Уммул Жамил деп. Абу Лахаб өзүнүн ишин таштап коюп, бүт пайгамбарыбыздын аркасына ээрчип алып, пайгамбарыбыз кайсыл жака барбасын аркасына түшүп алып, пайгамбарыбыз ла кулу айюхан нас, эй адамдар, ла илаха иллаллах туфлиху, ла илаха иллаллах деп айткыла, ийгиликке жетесиңер десе, тиги келип алып, я айюхан нас иннаху каззаб, муну сөз фала тусаддиқу, муну сөзүн укпагыла, бул жалганчы деп, өзүнүн бүт ишин таштап коюп, пайгамбардын аркасына ортосу жүрүп алган, ээрчип. Пайгамбарыбыз каяка барбасын аркасынан болсо Абу Лахаб пайгамбарыбыздын өзүнүн атасынын бир тууганы эле. Мына ошондой пайгамбарыбыздын чын экендигин, пайгамбарыбыздын пайгамбарыбызга келген Курандын чын экендигин Абу Лахаб билген, пайгамбарыбыздын өмүр баянын төрөлгөндөн баштап кандай абалын жакшы билген, эч качан жалган сүйлөбөгөндүгүн, жада калса ошол Таббат сүрөсүнүн түшүнүү себептеринин бирөөсүндө дагы эмне дейт? Пайгамбарыбыз Сафага элдин баарын чогултуп, мен эгерде бир тоонун аркасында бир душман силерге кол салган жатат, мага ишенесиңерби десе, биз сенден жалган эч качан көргөн эмеспиз, оозуңан чыкканын. Биз сага ишенебиз дегенде, мен силерден инни лакум назирун бейна ядай азабин шадид, силерге Аллахтын астынан келе турган азаптан эскертем деген эмне дейт эле. Сен бизди ушул үчүн чогулттуңбу деп кайра ушул жерден дагы душмандык кылып баштаган эле. Ал пайгамбарыбыздын акыйкатын, пайгамбардын чындыгын, ислам динибизди көрүп туруп, ошондой көшөрө, текебирленип, ыйман келтирбей капыр болуп кеткендер. Демек, капыр деп биз айтабыз, же болбосо араб тилинде кафир деген сөздөн келип атат да, биздин түпкү мааниси эмне экенин түшүндүк, бир нерсени жашыруу. Ар бир адамда жүрөгүндө эмнеси бар? Ыйман келтирүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Эмне себептен ыйман келтирбеши мүмкүн? Эмне себептен ыйман келтирбеши мүмкүн? Же текеберликтен болот, же болбосо ой жүгүртүүдө туура натыйжа бере албай калат. Эгерде адам заты ким болбосун, Куранда келгендей, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Бул кайсы сүрөдө? Мүлк сүрөсүндө айтат. Кыяматта ошол тозокко түшкөндө, эгерде биз وَقَالُوا كُنَّا نَسْمَعُ угуп, анан акыл калчаганыбызда, ой жүгүрткөнүбүздө, анда мына ушул азыр тозокко түшүп калбайт элек деп, ошол тозок ээлеринин кабарын Аллах Таала бизге Мүлк сүрөсүндө кабар берет. Андыктан ошол акылы менен ой жүгүртпөстөн, жакшы ой жүгүртүп, ынсаптуу ой жүгүртүү бөстөн, анан текеберлик эле болбосо, сөзсүз түрдө ал ыйманга кеш. Бирок ыйман билесиздер, болмочомот, бул Алланын хидаяты менен. Демек, кимдер сыяктуу капырлар дейт? Абу Жахл, Абу Лахаб деген сыяктуу. Ванахвихима, жана ошого окшогондор. Саваун алейхим аанзартахум. Бакара сүрөсүнүн биринчи, Курандын биринчи ачканда эмне башталат? Фатиха сүрөсү, анан Бакара сүрөсү башталат. Алиф лам мим. Экинчи бет ачканда инналлазина кафару саваун алейхим аанзартахум деп окуйбуз. Туурабы? Аанзартахум ам лам тунзирхум ла юъминун. Сен аларга эскертесиңби, эскертпейсиңби, баары бир алар ыйман келтиришпейт дейт. Эми ошол тафсир илиминде бул кыраат деген маселе бар. Деги тафсир илими эмес, бул кыраат пайгамбарыбызга ошол азыркы бүгүндө 10 кыраат бар. 10 кыраат деген пайгамбарыбызга түшүрүлгөн. Жибрил алейхиссалам Аллахтан бул биз окуп жүргөн кыраат сыяктуу дагы башка кырааттар бар. Кыраат деген максат бир Курандын ичиндеги кээ бир сөздөрдүн ар түрлүү окулуусун айтат.
Кыраат дегенде бизче кырааты жакшы экен десе үнү кооз экен деп билебиз го. Бирок ошол кыраат илиминдеги термин бул кээ бир сөздөрдүн ар түрлүү окулгандыгын айтат. Пайгамбарыбыз ошондой ар түрлүү окулган кылып түшүрүлгөн. Ошондой ар түрлүү окулуп түшүлсө дагы бири-бирине эч качан карама каршылык келбейт. Бул жөнүндө дагы мурунку сабактарыбызда айтып өткөнбүз. Кээ бир кыраат бар, Малики деп окуйт, Малики деп окуйт, Малики деп эки алиф созуп окуйт. Созбостон да окуйт, Малики деп. Ошондой эле азыр ушул жерде анзартахум тафсир Жалалайнда бир аз ушу кыраат маселелерине токтолуп кеткен. Кандай кырааттар бар бул кыраатта дейт? Анзартахум. Биринчиден битахкикил хамзатайни. Анзартахум. Тахкик деген сөз, урматтуу жомат. Алифти айткан кезде даана ачык кылып окуу. Анткени аны окуп аткан кезде каяктан чыгат алиф тамгасы? Тамактан эң төмөнүнөн чыгат, туурабы? Аксал халк деп келет. Тамактын эң жогорку жагынан чыгат. Ал жактан эгерде тамганын кайсыл тамга каяктан чыгарын билгибиз келсе, ага биз сүкүн берип токтойбуз. Мисалы, бны билгибиз келсе, аб деген эки эринин бириккен жеринен чыгып атат. Ошондой эле ад десек жын айтсак болот, же болбосо дын айталы, д ад десек тилдин учу мүлүктөрдүн үстүнө барып тийгендигин айтып атат. Ас дей турган болсок, тилдин учу ылдыйга тийип ас деп. Фа дей турган болсок, эки тиштин ортосунан тил келип сы чыгып атат. Ошол сыяктуу хамзаны айткан кезде, хамзадан максат алиф. Аны айткан кезде биз тамгага алып барабыз, сүкүн берип токтойбуз. Ошол жерден деп чыгат. Ошол деп даана так чыгысын тахкик деп айтып коет. Бул кыраат илиминде болсо тажвидте дейли. Анзартахум деген биз окуйбуз. Ошондой эле ва ибдалу санияти алифан башка дагы окула турган кыраат бар. Башкача дагы окулат. Башка вариантта окулат десек болот. Кандай? Анзартахум деп. Эки кылбастан ошол алифти хамзаны алифке айлантырып ийет дейт. Анзартахум деп окуйт. Ушундай дагы бир кыраат бар. Экинчи кыраат бул. Үчүнчү кыраат бар. Ва тасхилиха. Ошол кылбастан анзартахум деп. Тасхил деген сөз кыраат илиминде бейне-бейн. Хамза менен ха бар го биздеги. Бисмиллахир-рахманир жумшак ха хи ху. Ошо менен и унун ортосунан бир жумшак чыгат. Балким силерге жакшы билинбеши мүмкүн. Тажвид окуп жүргөндөр жакшы билет. Деп окулат, ошондо деп окулат. Же Куран окуп атканда биринчи аузу деп окуса, ауз десе анда хамзаны так дан ачык окулат. Ал эми жумшак кылып окуса, аузу десе, аузу. Анда аны ачык айтпастан жумшак кылып окуу болуп калат. Бул ката болот негизинде. Кантип окуш керек? Туурасы деп окуш керек. Бул жердеги сөз такыр бөлөк. Бул жерде анзартахум. Эми кыраат маселеси бияктагы жалпы элге албетте кичине оорураак болуп калат. Караңыздар, ушул бир кыраатта анзартахум деди, бир кыраатта анзартахум деди, башка бир кыраатта анзартахум. Биринчисин кылып окуйт, экинчисин жумшак алиф кылып окуйт. Ушундай кыраат бар. Ва тасилиха ва идхал алиф байнал мустахалати вал ухра ва таркихи. Ошондой эле дагы бир төртүнчү кыраат. Анзартахум деп алифти созот, кылып, экинчи аны дагы кайра кылып окуйт. Анзартахум тахкик деп жанагы так дана окуу деп которуп туралы. Бешинчи кыраат бар. Анзартахум деп жумшартып окуу. Эми 5 кыраатты биз окуп кайталап берели. Анзартахум биз окуйбуз ушинтип. 6 созуп окуйт Варш кырааты. Варш риваясы деп коет Нафи'ден. Колун болсо колун анзартахум деп окуйт. Анзартахум. 10 кыраат бар, урматтуу жамаат. 10 кырааттын ар бирөөндө экиден риваялар бар. Биз азыр кайсы кыраат менен окуйбуз биз? Ким айтат? Биз Асым кырааты менен окуйбуз. Жоксо туурасы Асымдын эки окуучусу бар, эки версиясы бар. Бирөөсү Хафс, бирөөсү Шу'ба деген. Биз Хафс менен окуйбуз. Биз өзүбүз кайсы кыраат менен окуп атканыбызды билбейбиз. Себеби Куранда тургандыктан ошону жазылган ошо негизде окуп кете беребиз. Бирок андан тышкары башка да кырааттар бар. Башка да түрлүү болуп окулат. Курандын ар бир сөзү деген эмес, урматтуу жамаат. Кээ бир сөздөр гана, чоңуңа жеңил болушун айтайын. Анан караңыздар, ушунун бардыгы бизге чейин окулуштары дагы, маанилери дагы, жазылуусу дагы эч бир өзгөрбөстөн келүүсү бул чындап
мужиза болуп эсептелет. Себеби эч бир китеп, эч бир нерсе жада калса кайсыл тамга аяктан чыгары кантип окулат, кайсыл жер ушундай кылып окулуусу дагы бизге чейин эмеден санат менен жанагындай чынжыра менен чынжыр болуп ооздон оозго келатат. Биринчи, экинчиси китептерибизде келатат. Ошол бул жерде 5 кыраат айтылды. Биринчиси анзартахум, экинчиси анзартахум созуп окуйт, үчүнчүсү экинчи хамзаны жумшак кылып окуу, анзартахум деп. Анзартахум ушул сыяктуу окуган биздин Хафс риваябызда дагы бар. Фуссила сүрөсүндө ажами деп окулган жер бар. Же болбосо закарайн дегенде Аллаху деген аяттарда Аллаху деп биринчиси тахкик кылып тактан окуп, экинчиси жумшак кылып окуу дагы бизде важихтарыбыз бар. Биз Хафс окуган. Биз Кур'ан окуп аткан кезде биз Хафстын атын билбесек деле окуганыбыз Хафстын риваясы болуп эсептелет, ошону билип алалы. Маанилери өзгөрбөйт, урматтуу жамаат. Маанилеринде өзгөрбөйт. Бул кыраат эки нерсеге бөлүнөт. Усул, анан фар деп, бутакчасы же болсо фарш деп коет, же болбосо кээ бир жерде арт деп да коет. Усул азыркы, анан фарш усулда кээ бир кыраат, кээ бир риваялар бири-бирине иттифак болуп калган нерсе да. Башка риваялар, башка кырааттар бардыгы бир нерседе усулдары бир болуп калган нерселер. Фарш болсо бир сөздү ар түрлүү окуп калышы мүмкүн, ар кайсы кырааттар. Ушул жердеги тафсир Жалалайнда битахкикил хамзатайни ва ибдали санията алифан ва тасилиха ва идхал алиф байна ал-мусаххалати вал ухра, мусаххала менен хамза мухаккаканын ортосунда дагы алиф киргизип окуу, анзартахум деп, ана ва таркихи же таштап окуу деген ошентип 5 кыраат болду. Ам лам тунзирхум ла юминун, аларга эскертесиңби же эскертпейсиңби? Ла юминун. Эмне үчүн ла юминун? Неге Аллах Таала ла юминун, алар иман келтирбейт деп жатат? Ли илмиллахи минхум залик. Аллах Таала алардын тагдырында, ичинде баары бир иман келтирбегенин эзелтеден алдын ала билгендиктен аларга эскертесиңби, эскертпейсиңби, алар иман келтирбейт деп жатат. Демек, фала татма фи иманихим. Андай болсо, алардын иман келтирүүсүнө үмүт кылба деп пайгамбарыбызга кайрылып жатат. Wal inzaru i'lamun ma'a takhwifin. Inzar деген сөз араб тилинде i'lamun ma'a takhwifin, коркутуу менен коштолгон кабар берүүгө инзар деп айтылат. Анзартахум деген сөздө инзар деген бул маздары, уңгусу болуп эсептелет. Бир нерсе жөнүндө кабар берсең, ошо кабарды коркутуу менен берсең, ошол инзар болот. Бул биринчи мааниси. Дагы бир ичинде мааниси камтылган. Коркуткан нерсеге, бир нерсеге коркутуу менен эскертсең, ошондон сактанууга мүмкүнчүлүк убакыт болгон болсо, анда ошону инзар деп айтылат. Мисалы, Аллах Таала бизди адамзатын кыяматтагы коркунучтуу азаптардан эскертип атат. Бизге бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Иман келтирип, күнөөлөр үчүн тоба кылганга, түз жолго түшкөнгө, жаман жолдон кайтканга мына ошондой эскертүүнү инзар дейт. Ал эми эмне үчүн Аллах Таала көптөгөн аяттарда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде инзарды көп эскертет. Көп адамдарды, инзар деген бул ойготуу адамдарды. Эмне үчүн? Анткени чоң азап, чоң коркунучтуу күндөр келатат. Ошол нерседен бизди сактануубузду, ошол нерседен алдын алуубузду бизге эскертип жатат. Бул кээ бирөө түшүнгөндөй мусулмандар, молдолор эмне эле адамдарды коркута бересиңер эмес, балким бул коркутуу эмес, бул балким райымдуулук болуп эсептелет. Райымдуулук. Эгерде мурунда айтып өткөнбүз, коркунучтуу бир сел келаткан болсо, өрт каптап келаткан болсо, не деп айтасың? Кантип айтасың? Жумшак айтасыңбы? Өрт келатат, сел келатат, биякта чыгып качалы, тигинтели коркутуп, колдон келишинче кыйкырасың. Же аркаңан бир жылан келаткан болсо, же бир нерсе келаткан болсо, ит элеккан кыйкырасың, ит деп бакырасың. Аны сактап калышың керексиң. Бул адамзаттын ошол түбөлүк кала турган азаптан ойготуп, ошолду куткарып жатат. Демек, инзар деген сөз мааниси эмне экен? Коркутуу коштолгон, коркутуу менен коштолгон кабар берүүнү инзар деп айтылат экен. Яламун ма тахвифин. Хатамаллаху аля кулубихим. 7-аятка келдик. Хатамаллаху аля кулубихим.
Эмне үчүн Аллах Таала алардын ыйман келтирбегендигин ушул 7-аятта себебин айтат. Хатамаллаху аля кулубихим. Табаа алейха, жүрөктөрүнө мөөр басты дейт. Вастаусака, мөөр басып, анан бекем жаап байлап койду. Фала ядхулуха хайрун. Муну кандай сүрөттөмө берсек болот? Мисалы, бир кылмыш иштерде эшикти органдар келип эмне кылып коет? Кагаз коет дагы үстүнөн печать басып, колун коюп коет. Ал жакта эмне максатта? Эч ким кирбесин, эч ким чыкпасын, эч нерсе, ал ичиндеги нерсени сакташ үчүн. Ошондой эле Аллах Таала хатамаллаху аля кулубихим. Алардын жүрөктөрүн эмне басып салган дейт? Мөөр баскан, мөөр басып үстүнөн дагы жаап бекемдеп койгон. Фала ядхулуха хайрун деп эч нерсе кирбейт ала. Жакшылык, бир дагы жакшылык кирбейт дейт. Фала ядхулуха хайрун. Бул мааниси эмне, максаты? Хатамаллаху аля кулубихим. Аяттын жалпы мааниси алардын жүрөктөрүнө мөөр басты, ва аля сам'ихим, кулактарына мөөр басты, ва аля абсарихим, алем көрө турган көзүнө эмне басты? Гишава, пардо жаап салды. Гишаватун ва лахум азабун азим, алар үчүн өтө улуу азап бар дейт. Бул жердеги Аллах Тааланын мөөр басты деген сөзүн максаты же болсо мааниси адам усулил хак ила кулубихим, акыйкат жүрөктөрүнө кирбөөсү. Акыйкат жүрөктөрүнө кирбөөсү. Ал акыйкатты көрүп турат, бирок акыйкатты аңдабай эле ал акыйкат экен. Акыйкат жөнүндө угат, бирок ал нерсе жүрөгүнө кирбейт. Ал нерсени аңдап, анын аркасындагы маселеге жете албайт. Хатамаллаху ай табаа алейха вастаусака фала ядхулуха хайрун. Ага бир да жакшылык кирбейт, жакшылык да чыкпайт. Адамдын жүрөгүнө ошол жакшылык кириш үчүн жүрөктөгү эмнелерди чыгарыш керек? Жахилдигин чыгарыш керек, текеберлигин чыгарыш керек. Ал нерселер кирип алгандан кийин, күнөөнүн баардыгы кирип алгандан кийин, күнөөнү көп кылган сайын бара боло туруп, Аллах Таала алардын жүрөгүнө басып алат, ошондой мөөр басып алат. Ошондой ыймансыздыгында тоң моюнду кылып көшөрүп жүрө бере турган болсо, ой жүгүртүп, ынсаптуу ой жүгүртүп, эмне үчүн жаралгандыгын, эмне үчүн бул дүйнөгө келгендигин, каяка бараткандыгын ойлонбой, стон акылын иштетпей жүрө берген болсо, мына бара барып бул дүйнөдө каалаганын кылып жүргөн болсо, Аллах Таала жүрөктөрүнө мөөр басат, болду, алар андан кийин ыйман келтирбейт. Ва аля сам'ихим ай мавади'ихи, угуучу жайларына деген сөз, мавади'ис сам. Башка айтканда кулактарына. Фала янтафиуна бима ясмаунаху минал хак, алар уккан акыйкаттан пайда алышпайт деген сөз. Акыйкатты угушат, бирок пайда албайт. Деп коет, бүт аны менен алында максат эмне экендигин ой жүгүртүп, аркасынан түшүп, ыйман келтирбейт деле. Ва аля абсарихим гишав, алеми көрө турган көздөрүнө, акыйкатты көрө турган көздөрүнө эмне басып салат? Гишаун деген сөз, гишава деген сөз, гитаун бир пардо салып салат, кулактарына мөөр басылат, жүрөгүнө эмне басылат? Мөөр басылат, ошо менен ал фала юбсирунал хак, ал акыйкатты көрбөйт. Ошо менен алар эч качан ыйман келтирбейт. Бир эле көзүн эмес, балким кулагындагы көзүн эмес, жүрөгүн кошо эмне кылып салып атат, ичине мөөр басып салып атат. Бул жердеги жүрөк маселеси, жүрөктөн максат адамдын ол биздин физикалык жүрөк эмес, а бирок жүрөктүн ичиндеги бир акыйкатты биле турган, акыйкатты көрө турган нерсеге дагы жүрөк деп айтылат. Жүрөк, урматтуу жамаат, акыйкатты биле турган бир орун. Ал эми акыйкатка, ошол орунга жетчү кандай жолдору бар? Угуу жолу бар, анан угуу жолу бар, көрүү жолу бар. Караңыздар, ошондой адамдар Аллах Таала барат акыйкат жете турган, акыйкатты көрө турган көзүнө дагы парда басты, уга турган кулагына да парда басты. Ал эле эмес, жүрөгүнө дагы парда басып салат. Мөөр басып салат, ал акыйкатты көрбөйт. Көрүп турса дагы көрө албайт, угуп турса дагы уга албайт. Акыйкатты уга албайт. Мына ошол себептен ушул сөздөр менен келди. Хатамаллаху аля кулубихим ва аля сам'ихим ва аля абсарихим гишаватун ва лахум азабун азим. Алар үчүн эмне бар? Улуу азап бар дейт. Азим дегенде бул жерде кавийюн даимун деп тафсирлеп берип атат. Ва лахум азабун азим, бул аят. Ал эми имам Жалалайндар, эки имам Махалли, жолсуз имам Суюти, кавийюн азим деп өтө катуу, күчтүү, ошондой эле даимун, дайыма, туруктуу, эч качан токтоп калбаган, дайым болгон, түбөлүк болгон азап дейт.
Азап деген сөз бир жандууга оорутуучу, аны кордоп сала турган, сындырып сала турган бир оору берүүнү азап деп айтат. Ал эми мисалы врач, дарыгердин адамды операция кылып азаптап оорутуусу ал азап болуп эсептелбейт. Бирөө жандуу адамга, хай болгон адамга, жаны барга аны оорутуу үчүн, жанагындай сындыруу үчүн, кордоо үчүн бир оору берсе, ал азап болот. Ал эми дарыкерлердин, врачтар дейбиз, табибтардын же болбосо врачтардын адамдарды дарылоосу же операция кылуусу бул азап болуп эсептелбейт. Валахум азабун азим. Аларга мына ошондой катуу болгон, туруктуу болгон, түбөлүк болгон азап бар. Эмне үчүн мына ошондой азап бар деди? Алар акыйкатты күндө көрөт, акыйкатты күндө угат, акыйкат жөнүндө билип туруп тескеринен бурулуп кеткендер. Бул капырлар жөнүндөгү аят, 2 аят. Мындан кийинки аятта мунафиктар жөнүндө сөз болот. Булар мунафиктар жөнүндөнүн өтө коркунучтуу экендигин билдирип бизге 13 аятта эскертет. 8 аятта ва минан наси ман якулу аманна биллахи ва бил яумил ахири ва ма хум бимуъминин. Адамдардын арасынан айрымдары бар дейт. Ман якулу аманна билла, биз Аллага иман келтирдик, яумил ахир, ахирет күнгө иман келтирдик деп айтышат. Ва минан наси ман якулу аманна биллахи ва бил яумил ахири ва ма хум бимуъминин, бирок алар иман келтиришкен жок дейт Аллах Таала. Ва назала фил мунафиқин, мунафиктер акында, мунафиктер жөнүндө алардын абалдарын, ички жана сырткы абалдарын баяндап ушул аят түшүрүлөт. Ва минан наси ман якул, адамдардын айрымдары эмне экен? Аманна билла, Аллах Таала иман келтирдик дешет. Ва бил яумил ахир, ахирет күнгө имандык келтиришет. Ай яумил кыяма, кыямат күн, ахирет күнүнөн максат кыямат күнгө иман келтиришет. Ли аннаху ахирул айям, анткени ал күндөрдүн эң акыркы күнү дейт. Яум деген сөз араб тилинде күн, бизче айтканда күндү билдирет, күндүздү билдирет. Күндүз максат кайсыл? Адатта. Күн чыккандан баштап күн батканга чейинки убакытты ошо яум дейт. Бул адаттагы аныктама, ал эми шариаттагы күндүз дегенде эмне айтышат? Багымдаттан шамга чейинки убакытты күндүз деп яум деп айтылат. Бирок бул жерде ал максат кылынган эмес. Бул жердеги максат убакытты билдирип атат. Убакыт эки түрлүү болот. Чеги бар, мөөнөтү бар, белгилүү жери бар, же чеги жок убакыт. Убакытты билдирет. Биринчиси ахирул ауқатил махдуда. Бул жердеги ва бил яумил ахир, акыркы күнгө иман келтиребиз деп айткандары ошол жердеги убакыт, ахирул ауқатил махдуда. Белгиленген убакыттын эң акыркы убагы. Ал кайсы убакыт? Ва хуа вактун нушури вал хисаб, тириле турган, чогула турган, анын эсеп бере турган убакытка деген мааниси бар. Экинчи мааниси тирилип, бул биринчи мааниси тирилгеп, чогулуп, эсеп кысап берип, бейишелери бейишке кирип, тозок элер тозокко кирген убакытты жөнүндө сөз болуп атат. Экинчи мааниси бар, убакыттын жана белгилүү убактысы бар, мааниси бар. Ошондой экинчи мааниси убакыт эмеси жок. Экиге бөлүнөт. Ма ла янтахи, аягы жок. Ва хуа ал-абаду даимул лази ла инқита'a лаху, бул түбөлүк болгон, аягы жок болгон убакыт. Бул деген кээ бир уламалар ошол кыямат күндөгү тирилчү, эсеп берүүчү, бейиштегилер бейишке кирип, бейишелер, тозок элер тозокко кирген убакытка иман келтирүү. Кээ бирлер чеги түбөлүк бейишке кирет, бейишке киргенден кийин анан тозок кирген, андан ары түбөлүк убакытты максат кылышат дейт. Ва ма хум бимуъминин, ай яумил кыямати лианнаху ва бил яумил ахир деген кыямат күн деген тафсирлеп берди. Лианнаху ахирул айям, анткени күндөрдүн эң акыркы күнү мына ошол күн. Ва ма хум бимуъминин, алар иман келтиришпейт. Ру'я фихи ма'на ман ва фи дамир якул лафзуха. Бул жерде азыркы тилдик маанилер, бул жакта студенттер отуруп атайын тафсир Жалалайнды угабыз деп келишкен. Ошолорго да бир аз токтоло кетели, анткени Жалалайнын ичинде ушундай тил, нахви жактан, грамматикалык жактан маанилер берип кетишет. Ру'я фихи ма'на ман ва фи дамир якулу лафзуха. Ва минан наси, ман деген сөз келди, туурабы ушул жерде? Ман деген сөз келди. Ушул жердеги мандын ва фи дамир якулу лафзуха ва минан наси ман якулу да. Якулу дегенде хуа деген сөз бар, туурабы? Дамир бар.
якулу ал айтат деген. Ошол ал домири манга барат. Домири манга барат. Хуа деген сөз. Ва фи домири якулу лафзуха, домири манга барат дагы, анткени ман сөзүнүн лафзы максат кылынып жатат. Ман сөзүнүн лафзы муфрат болот. Ошол себептен хуа муфратка кайтат. Бул лафзы кайтат, лафзына кайтат. Ал эми эмедеги ру'я фихи деген муъминун дагы. Муъминундарда, муъминун дегенде көптүктүрдү билдирип атат. Ман деген сөз хуа деген кайтканда сөзсүз түрдө эмнеге кайтыш керек? Бирлик болуш керек. Бирлик болсо хуа бирлик, эки болсо экилик болуш керек, үчтүк, көптүктү билдирген болсо көптүк кайтырыш керек. Бул жерде хуа бирлик болот дагы, ман сөзү бирлик. Ал эми ру'я фихи ма'на ман, фихи дегенде ошол муъминун дейт. Муъминун дагы манда максат кылган, мандын сөз эмес, мааниси максат кылынган. Ошону эске алынган дейт. Ошол жерде токтолуп калып, бул тилдик жагындагы кээ бир сөздөр. 9-аят. Юхади'уна Аллаха валлазина аману ва ма яхдауна илля анфусахум ва ма яш'урун. Алар Аллах Тааланы жана иман келтиргендерди алдаганга аракет кылышат дейт. Алдаганга аракет кылышат. Ва ма юхади'уна илля анфусахум ва ма яш'урун. Алар өзлөрүн эле алдашат, алар алдап жаткан нерсесин, айламал кылып жаткан нерсесин сезишпейт дейт. Аяттын жалпы мааниси. Юхади'уна Аллаха валлазина аману биизхари хилафи ма абтануху минал куфри. Алар булар мунафиктар жөнүндө. Туурабы, урматтуу жамаат? Мунафиктар Аллах Тааланы жана момундарды алдаганга аракет кылышат. Хитри деген сөз, юхади деген сөз. Биизхари хилафи ма абтануху минал куфр, ичиндеги абтан деген батын сөз, ичиндеги жашырылган нерсенин тескериси кылып көргөзүшөт дейт. Ичинде эки жүздүүлүк бар. Сыртынан мен мусулманмын дегенин ичинден мусулман эместер. Юхади'уна Аллаха валлазина аману биизхари хилафи ма абтануху минал куфр. Куфрлуктун ичинде жашырып койгон нерсесин элдерге сырт башка тескерисин көргөзөт. Ичинде мен эч кандай мусулман эмес, бирок сыртынан мусулманмын деп көргөзгөндөр. Алар ошондой амалы менен, ошондой айла амалы менен Аллах Тааланы жана момундарды алдаганга аракет кылышат. Эмне үчүн? Лиядфау анхум ахкамаху дуньявия, дүйнөдөгү өкүмдөрдөн сактануу үчүн дейт. Баш айтканда, мисалы ошол пайгамбарыбыздын доорунда мусулмандардын арасында жүрсө, бокс мусулмандарга бир жакшылык келе турган болсо, олжо келсе, олжолорду алат эле. Аларга бир кандай жакшылык келсе, жакшылыктардын менен кошо бөлүшүп жүрөт эле. Өлө турган болсо, мусулмандардын арасына кабырына көмүлөт эле. Бүгүнкү окшош. Жөн эле сыртынан мусулманмын деп, же болбосо нике маселесинде көптөгөн маселелер бар. Ошол баягы анын биз сыртынан момун мусулмандык сыфатын көрсөк, бул мусулман деп эсептейбиз дагы, мусулманча мамиле кылып кете беребиз. Мамиледе максат нике окулганда кыз берип алуу маселеси, мисалы кабыр азабына, кабырда кирүүсү, мусулмандардын кабырына кирүүсү жана башка өкүмдөрдөн сактаныш үчүн. Лиадфау анхум ахкамаху дуньявия. Лиядфау анхум ахкамаху дуньявия, дүйнөлүк өкүмдөрдөн сактаныш үчүн деди. Ошол себептен алар сыртында мусулманмын деп коет, бирок ичинде мусулман эместер. Ва ма юхадиуна илля анфусахум, алар кылган амалдары ошол сыртынан башка кылып көргөн нерселери өзлөрү үчүн, өзлөрү эле үчүн дейт. Ли анна ва бала хидаихим раджиун илейхим, анткени алардын ошол кыйла амалдарынын зыяны өзлөрүнө, бал деген сөз зыяндары өзлөрүнө гана кайтып келет. Фа юфтадахуна фи дунья би итлаиллахи набияху ала ма абтануху. Аллах Таала аларды кайтып келет дегенде максат, Аллах Таала аларды бул дүйнөдө пайгамбарыбызга алардын жашырылган нерсесин ачык көргөзүп коет, алар шерменде болушат дейт. Пайгамбарыбызга кимдер мунафик экендигин, кимдер эки жүз экендигин билдирилип турган. Пайгамбарыбыз кээ бир мунафиктарды мусулмандарга айткан эле. Хида деген сөз негизи ошол бир канча маанилери бар. Алдоо да, сыртынан мону жакшы нерсе кылып, жакшы нерсени көргөзүп, бирок аркасынан бир пайда көрүп кетүүнү хида деп айтат араб тилинде. Ошондой эле дагы бир мааниси
жардам берип атам деген бир түр көргөзүп, бирок аркасынан анын бир нерсесин алдап кетүү маанисинде хида деп айтат. Хида деген сөздөгү маанилери. Демек, эки жүздүүлөрдүн сыфаттары сыртында башка, ичинде такыр бөлөк. Лианна бала хидаихим, бал деген сөз зыян, оордугу, кыйынчылыгы сөзсүз түрдө өздөрүнө эле кайтат. Бул Аллах Тааланы алар алдай албайт, мусулмандарга зыян бере албайт. Натыйжасы келип сөзсүз түрдө баары өзүнө кайтат. Убактылуу болушу мүмкүн, бирок кайра эле өзүнө кайтардыгын Аллах Таала бизге берип жатат. Ва ма яшурун, мына ошол кылып жаткан нерселерин тилекке каршы алар сезбейт. Сезишпейт. Алардын сезишпейт деген эмнени сезишпейт? Бир канча тафсирлер келген. Биринчи мааниси алардын кылган ошондой амалдары, алдоолору мусулмандарды өзлөрүнө эле тиет экендигин сезбей калат. Биринчи мааниси. Экинчи мааниси, Аллах Таала сезбейт деп айткандыгын, Аллах Таала алардын кылган амалдарын пайгамбарыбызга көргөзүп берип койгондугун алар сезишпейт деген мааниси дагы бар. Вал мухадаату деген ибара. Хуна мин вахидин ка акабту лиссайм, дагы бир грамматикалык сөздөр келди, ошого токтолуп коелу. Мухадаа деген сөз негизинде фаала вазында да, фаала формасында турабы? Фаала формасында. Фаала деген катала десе, дараба десе, эко бири-бири менен урушту, эки тарап бир нерседе шериктеш болгонду билдирет. Анан юхадиуна десе, Аллах Тааланы алдап, кантип алдай алат деген маани чыгып калышы мүмкүн. Аллах юхадиуна, Аллах Тааланы жана момундарды алдаганга аракет кылышат. Чындап адамзат Аллах Тааланы алдай алабы? Алдай албайт. Эмне үчүн? Иннаху алимун бидати судур. Анткени Аллах Таала адамдардын көкүрөгүндөгү эмне нерсе бар экендигин бардыгын билет. Бул жерде эмне үчүн анда ошол юхадиуна Аллах сөзмө-сөз ала турмаса Аллах Тааланы алдап атышат деген маани да. Сөзмө-сөз маани. Бирок бул жерде сырткы мааниси максат кылынган эмес, ички мааниси максат кылынган. Ички мааниси кайсыл? Алар Аллах Тааланы юхадиуна Аллаханын ордунда негизги сөзү юхадиуна расул. Аллах пайгамбарды алдаганга аракет кылышат, жана момундарды алдаганга аракет кылышат деген максат кылынган. Алеми ва зикруллахи фиха тахсин деген ибара сөз. Бул жерде эмне үчүн юхадиуна Аллах Тааланы деген сөз келип атат, лафзул жалала келип атат. Пайгамбарды эмес, Аллах Тааланы, пайгамбардын ордуна лафзул жалала, лафзул жалала максат Аллах деген сөз келип атат. Юхадиуна Аллаха. Бул жерде фиха тахсинун деп келди. Тахсин деген сөз бул дагы араб тилинин ичиндеги балага деген илими бар. Балага багы бизче айтсак, кыргыз адабияты дегенде араб адабияты. Ошо араб адабиятынын ичиндеги терминдер бар. Ошону тахсин деп. Бул жерде бир нерсени айтып коеюн, урматтуу. Тафсир илимин окууда сөзсүз түрдө араб тилинин ичиндеги бүт илимдерди жакшы билиш керек. Кыраат илимин жакшы билиш керек, хадистерди жакшы билиш керек, фикхти жакшы билиш керек, акыйданы жакшы билиш керек. Ошондой эле тасаввуфтун дагы терминдери бар, аларды жакшы билиш керек. Грамматикасынын ичиндеги морфологиясын, ошондой эле балага дедик, кызыл түлдүүлүк дедик, чечендигин жана башка ырларын бүт ошонун баарын жакшы билиш керек. Тарыхты жакшы билиш керек. Кыскасы 12 илимди эскертет, ошонун баардыгын жакшы билиши керек деген сөз. Анан ошолордун негизинде ачыктап берилет да, жакшылап. Тахсинден максат, урматтуу жамаат, кооздоо да. Тахсин бул эмнени кооздоп берип атат? Дагы жеткиликтүү, дагы ачыкыраак болот. Алар канчалык момундарды, пайгамбарыбызды алдаганга аракет кылбасын, баары бир алар эч качан алдай албайт. Өзлөрүнүн алдагандыгы өзлөрүнө эле келеген деген маанилерди берсек болот. Эми дагы бир мунафыктардын экинчи сыфаттарын караңыздар. Эмне үчүн алар мунафык болгондугун себептерин. Вамахум бимуъминин, бир маани берсе, эмне үчүн алар чындап иман келтиришкен жок. Анткени фи кулубихим марад, жүрөктөрүндө оору бар дейт. Оору. Фи кулубихим марад деген сөз эки аныктама берип атат. Шаккун ва нифак. Шек күмөндүк бар, жүрөктөрүндө нифак, эки жүздүүлүк бар дейт. Фахуа юмризу кулубахум ай юдифуха, ал жүрөктөрүн не кылып коет? Алсыздатып коет деген маани. Эми марад деген бул оору деген сөз. Оору адамга келе турган болсо, ал ошол себептен кыймылдай албай калат, жатып калат, өзүнүн табигый абалында өзгөрүп калат. Балким ошол оору адамды өлүмгө алып барышы мүмкүн. Бул жердеги максат
Бул жердеги фи кулубихим марад, жүрөк оорулардын максаты эмне? Жахилдик, илимсиздик, ошондой эле туура эмес акыйда, туура эмес ишеним, пайгамбарыбызга, ислам динге душмандык кылуу оорулар, жүрөк оорулары жана башка. Бул оорулар каяка алып барат? Ошол жүрөктүн руханиятын өлүүсүн алып баратуучу оорулар. Кандай эле оору адамды жаткырып, кыймылдатпай, аягы барып туруп өлүмгө алып бара турган болсо, бул оорулар дагы ошол жанагындай жүрөктүн маанавий оорулар дагы бул руханий жүрөгүн эмне кылып коет, өлтүрүп коюучу оорулар болуп эсептелет. Бул жерде экөө тең максат кылынган. Фи кулубихим марад. Анткени мунафиктар чындап жүрөктөрүндө оору Аллах Таала экөөнү баш айтканда, бул мараддан максат хакыйкый оору бар, анан мажази өтмө оорусу бар. Хакыйкадан максат бул жакта айтылгандай, фи кулубихим марад фазадахумуллаху марад, Аллах Таала алардын ооруларын күчөтө берет. Бима анзалаху минал Кур'ани ликуфрихим бихи, алардын кафырлык кылгандыгы үчүн Кур'андагы түшкөн ар бир нерселерге жүрөктөрү ооруй берет. Карасак, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Кур'ан түшүп, күндөн күнгө ислам дини күчөп баратат, мусулмандар көбөйүп баратат. Алар болсо өзлөрүнүн оордун жоготуп баратышат коомчулуктагы. Анан мусулмандар ийгиликке жетип баратат, бери жакта туруп алып көрө албагандыктан, эмне кыларын билбегендиктен түнү менен аларды эмне кылып салат дейт, давление кылып салат. Хакыйкый мааниси бул, чындап оорусу, жүрөк оорусу кылат. Ал жүрөк оорусу адамды уктатпай, душмандыгы күндөн күнгө баягы өсө берет. Аллах Таала ошол оорусун фазадахумуллаху марада, оорусун кайра күчөтө берет мунафиктарды. Бул биринчи хакыйкый оорусу. Анан жанагындай өтмө маанисин берсек, мажази. Анда руханияты өлүп калган болот. Жүрөгү такыр өлүп калган оорулар. Фи кулубихим марад фазадахумуллаху марада бима анзалаху минал Кур'ан, Кур'андагы түшүрүлгөн нерселер себептен, алардын себеби Кур'анды түшкөн сайын алар не боло баштайт, жүрөктөрү кайра динге болгон душмандык күчөй берет, уктабай калат, оорутат, хакыйкатын оорутат, руханий жагындагы оорутуп кете берет. Валахум азабун алимун, алар үчүн дагы өтө оорута турган, жан чыдатпай турган алар үчүн азап бар дейт. Бима кану юказибуна, алар жалганга чыгаргандыктары себептен. Биттеждиди ай наби Аллах, биттежди эки кырат бар мачамат ушул жерде. Бима кану юказибун, анан бима кану якзибун деген эки кырат бар. Өйдө жакта бир кырат кылып кетти, азыр токтолобуз ага. Бима кану юказибун, бима кану якзибун. Биттеждиде окуй турган болсок, наби Аллах пайгамбарыбызды жалганга чыгаргандыгы себептен, ва биттахфифи якзибун деп окула турган болсо, анда ай фи кавлихим аманна, иман келтирдик деп жалган сүйлөгөндүктөрү себептен ошондой аларга азап бар дейт. Бир кырат келди да. Ва фи кыраатин ва ма яхтаун деп келди ибарада. Эки кырат бар мачамат ушул жерде. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون деп وما يخادعون деген Нафи деген кырат, Ибн Касир, Абу Амр деген 3 кырат وما يخادعون деп окуйт, калгандары وما يخدعون деп окуйт. Ошону وما يخدعون деп, في قراءة деп وما يخدعون деген да кырат бар деп ишарат берип өттү. وما يخدعون деп биз окуйбуз. Бул Жалалайдын тафсиринде Дури риваясы менен жазылган да. Дури риваясы менен жазылган. Бул жерде وما يخادعون деп ибарада келип жатат. وإذا قيل لهم 11 аят أي لهؤلاء ошол мунафиктарга айтыла турган болсо لا تفسدوا في الأرض, бул аяттан баштап алардын жаман кээ бир жаман амалдарын сыпаттап баштады. Кимдер кандай адамдар экендигин карайып турматтуу жамаат. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء ошол мунафиктарга айтыла турган болсо لا تفسدوا في الأرض, жер бетинде бузукулук кылбагыла деп.
жер бетинде бузукулук кылбагыла деп айта турган болсо, эми кандай сыяктуу бил куфри ва та'виqi анил иман ва та'виq деген тозуу, адамдарды имандан тозуу, жакшылыктан тозуу сыяктуу жер бетинде бузукулук кылбагыла деп айтыла турган болсо, ва иза кила лахум ла туфсиду фил арди бил куфр ва та'виq анил имандан тозуу сыяктуу жер бетинде бузукулук кылбагыла деп айтылса, эмне деп айтышат дейт? Қалу иннама нахну муслихун. Биз кайра тескерисинен агартуучуларданбыз, биз жакшылык кылуучуларданбыз деп айтышат дейт. Қалу иннама нахну муслихун ва лейса ма нахну алейхи бифасад. Биз кылып жаткан нерсебиз бул бузукулук эмес, биз кылып жаткан нерсебиз бул өтө туура нерсе деп кайра ушинтип жооп беришет. Бүгүнкү күндө да аябай көп тилекке каршы бузукулук кылбагыла десе, ар кандай кооз сөздөр менен биз бузукулук кылбайлы, биз балким агартуучулук иштер менен кылып атабыз деп элдердин баардыгын азгырып, кайра үй бүлөлөрдүн баарын бузуп, укмуш кооз деген аттар менен коюп алып, бирок анын аркасында бузукулук жатканы менен эл алданып жатышат. Ва иза кила лахум ла туфсиду фил ард. Аларга жер бетинде бузукулук кылбагыла десе, қалу иннама нахну муслихун. Биз кайра агартуучуларданбыз деп айтышат. Бул қалу иннама нахну муслихун алардын өзлөрүнүн кылган нерсесин тилекке каршы эмне деп көрүшөт экен? Туура деп ойлошот. Өзлөрүнүн жолун, биздики туура, биздин кылган ишибиз кайра бузукулук эмес, кайра агартуучулук иш деп туура эмес карманып алып, чындыгында жер бетинде бузукулук кылышат. Иннама нахну муслихун. Сер айтып жаткан жер бетинде бузук кылба, бул бизге тиешелиси жок. Неге бизге айтып атасыңар? Биз кайра жакшы ишти кылып атабыз деген сөздөр менен кайра бизге жооп беришет дейт. Бул мунафиктардын сыфаттары. Қалу иннама нахну муслихун ва лейса ма нахну алейхи бифасадин. Фасад деген сөз өзүнүн чегинен чыгып кетсе, бир нерсе ошону фасад деп айтылат. Кайсы бир нерсе өзүнөн чыгып кеткенде фасад. Кал Аллаху Таала 12-нчи аятта роддан алейхим, аларга жооп берип не деди? Ала деген сөз литтенбих, ойготуу адамдарды, көңүл бургула деп. Иннахум хумул муфсидуна валакин ла яшурун. Чындыгында алар чыныгы жер бетинде бузукулук кылган дал ошолор, валакин ла яшурун, бирок тилекке каршы алар сезишпейли ал нерсени сезишпейли дейт. Бидалика алардын кылган нерселер бузукулук экендигин алар сезишпейли деп Аллах Таала жооп берип атат. Кал Аллаху Таала роддан алейхим. Роддан деген аларга жооп берип, ала деген ниттенбих, адамдарды ойготуу. Эй карагыла деген маани, эй карагыла, көңүл бургула. Иннахум хумул муфсидуна валакин ла яшурун. Бул жерде көп нахви болсо балагый маанилерге токтолуп элебиз. Дал бузукулук кылуучулар ошолор, башка эч ким эмес. Дал гана ошолор деп кайра басымдуу жасалган сөздү иннахум хумул муфсидуна валакин ла яшуруна бидалика деп Аллах Таала бизге алар жөнүндө кабар берип атат. Бузукулар дал ошолор деп. Ва иза кила лахум 10-нчы аят. Ва иза кила лахум амину кама амана ан-насу. Аларга айтыла турган болсо, адамдар иман келтирген сыяктуу силер дагы иман келтиргиле деп. Адамдардан максат асхабун наби, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары сыяктуу. Қалу, алар эмне деп айтышат? Анумину кама амана суфаха. Биз акылсыздар, суфахалар, акылсыздар иман келтиргендей иман келтиребизби дешет. Суфаха деген сөздү имам Жалалайн деп тафсирлеп берди. Имам Жалалайн Суюти, жухал деп, жахилдер деп. Дагы бир тафсир бар мунун, ошол акылсыздар деп. Алар эмне үчүн сахабаларды, иман келтирген момундарды ошолор суфаха деп сыфаттап жатат. Суфаха деген сөз акылы кем деп. Илимсиз деп. Бизче булар илимсиз, эч нерсени билбейт. Түркөйлөр, жолбосу эмне дейт? Сабатсыздар деп сыпаттаганда суфаха деген маани билдирет. Бүгүнкүнгө окшош.
Иман келтиргиле десе, биз сабатсыздар сыяктуу иман келтиребизби деп айтышат. Түркөйлөр сыяктуу биз иман келтирсек артка кетип калабыз дегендей. Кама амана суфаха, сахабадан максат эмне үчүн аларды суфаха деп алар айтып, момундарды ошо мунафиктар суфаха деп айтышат. Анткени алардын көз карашында ошол доордо эсиңиздерде болсо, мусулмандардын көпчүлүгү эмне болушкан? Кедей болушкан, факир болушкан, ошондой эле кулдар болушкан. Сухайб, Билал радиаллаху анхума сыяктуу. Анан алар мындай мусулмандарды киши катары көрбөй, өтө төмөн көрүп, биз иман келтирсек ошолор сыяктуу акылсыз болуп калабызбы, ошолор сыяктуу бир түркөй болуп калабызбы деп өзлөрүн бийик сезишет. Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha, al-juhal сыяктуу, түркөйлөр сыяктуу, сабатсыздар сыяктуу биз иман келтиребизби деп жооп берип атышат. Ай ла нафалу ка фи'лихим, алар кылган нерсени биз кылбайбыз деп. Биз айтканда, моллонун айткан кылган кылбайбыз деп айтып жатышат. Ла нафалу ка фи'лихим. Qala ta'ala raddan alayhim. Аллах таала аларга эмне деп жооп берди? Ала деп кайра айтты, эскертип жатат, көңүл бурдуруп жатат. Иннахум хумус суфахау, чындап ошондой түркөйлөр, сабатсыздар, ошондой акылсыздар кимдер? Дал ошолор деди. Ала иннахум хумус суфа, башкалар эмес, дал ошолор суфахаларды. Алар өзлөрүн ошентип акылдуу сезип жүргөнү менен чындап келгенде акылсыздар ошолор деди. Ала иннахум хумус суфаха валакин ла я'ламуна залик, алар мына ошол акылсыз экендигин билбегендер дейт да. Өзү акылсыз экендигин. Анткени сөзүм башында айтып өткөндөй, Мүлк сүрөсүндө эмне дейт? Ва қалу лау кунна насмау, эгер биз уга турган болсок, ау нақилу, акыл калчаган болсок, анда ма кунна фи асхаби саир, бул тозокто түшпөйт элек деп. Чыныгы акыл адамды не кылат? Алланы таанытат. Чыныгы акыл ынсаптуу акыл. Жакшылап ой жүгүртө турган болсо, текеберликтен эмес, ынсаптуу кыла турган болсо, анан ой жүгүрткөндө дагы туура ой жүгүртө турган болсо, сөзсүз акыйкатка жете алат. Валакин ла я'ламуна, бирок ошол өзлөрү акылсыз экендигин, өзлөрү түркөй экендигин билишпейт деп Аллах таала кайра кабар берип жатат. Ва иза лaqul lezina amanu qalu amanna, алар имандуулар менен жолуккан кезде эмне деп айтышат? Qalu amanna, биз иман келтирдик, биз дагы мусулманбыз деп айтышат. Ва иза халау ила шаятиним, аяттын жалпы мааниси, эгер өзлөрүнүн шайтандары менен, шайтан өзлөрүнүн башчылары менен бирге болуп калышса, qalu inna ma'akum, биз силер менен биз иннама нахну мустахзиун, биз аларды шылдыңдап эле жатабыз, биз болгон аларды шылдыңдайбыз деген деп айтышат. Ва иза лaqu, аслуху эмне экен? Лaqию деген сөз хузифати даммату лил исқал, бул дагы сарфтагы, морфологиядагы мааниси, өзү лaqu деген сөздүн түпкү мааниси лaqию болгондагы доммасы өчүрүлгөн, оор болгондуктан айтышка ю деп айтыш, яга домма оор, ю деп айтыш оорундуктан домма өчүрүлдү дагы, өчүрүлгөндө я менен ва сүкүндүү болуп калды, эки сүкүн болгондуктан сумма я ултиқа сакинатан мa'al ва менен эки сүкүн биреликтен өчүрүлдү, я өчүрүлүптөн laqu деген окулуп калды дейт. Аллазина аману қалу аманна, имандуулар менен жолукканда эмне деп айтышат? Иман келтирдик дейт. Ва иза халау минхум ва ражау, алардан бөлүнүп, анан өзлөрүнүн иля шаятинихим, шайтан максат руасаихим, башчыларына дейт. Башчыларына кайтып барганда эмне деп айтышат? Қалу инна маакум, алар айтышы мүмкүн, силер ошол жакта жүрөсүңөр алар менен десе, биз менен эмне жүрөсүңөр десе, алар эмне айтышат? Қалу инна маакум, биз силер мененбиз деп. Биз алар менен эмес, биз алардын арасына кирип алып, алар чынында шылдыңдап атабыз дейт. Қалу иннама нахну мустахзиун, қол инна маакум, биз силер менен, биз диниңерде биз силер сыяктуу элебиз, бирок аларды шылдыңдаш үчүн алар менен жүрөбүз деп. Иннама нахну мустахзиун бихим би изхарил иман, иманыбызды алардын астына, имандыбыз деген сөздөрү менен аларды биз шылдыңдап атабыз деп айтышат. Эмне үчүн бул жерде ва иза халау иля шаятинихим, шайтандары менен бирге болуп калганда дейт. Анткени Алла башчыларын шайтанга окшоштуруу да бул жерде. Шайтан эмне кылат? Шайтан чектен чыгат, дайым козголоңчу, дайым жаман нерсе менен жүрөт. Далаң ошол жакка киргенде дароо алар биз чындыгында мусулман эмеспиз деп эле айтышат. Иннама нахну мустахзиун, биз аларды шылдыңдап жатабыз. Аллах таала 15-аятында Аллаху ястахзиу бихим южазихим би истихзаихим,
жооп берип жатат бул аятта. 15-аятта Аллаху ястахзиу бихим южазихим бистихзаихим. Алардын ошол истихза себептерин эмне кылат? Ошо истихзадан максат шылдыңдагандыктары себептен аларды Аллах Таала жазалайт дейт. Аллаху ястахзиу бихим ва ямуддухум. Аларга юмхилхум бир убакыт берет, мөөнөт берет. Азырынча фи тугянихим, алардын ошол чектен чыгууларында. Тугян жаса тага деген сөз бир нерседен чектен чыгып кетүү да. Тугянихим тажавузихим ал хадда бил куфр. Куфурлугунда чектен чыгып кеткендигинде Аллах Таала аларга убакыт берип турат. Я'махун. Алар ятараддадуна тахайюран. Ул хал деп эме берди. Европа хала тахайюрандан. Мафулун лажилих дегендагы Европа бар. Я'махун ятара чек болуп калышат, чектенип калышат. Эмнеге чектенип калышат? ويمدهم في طغيانهم يعمهون يتردون деген сөз некен يتردد يعمهون манасы يترددون шектенип калышат, таңгалып калышат, эмне кыларын билбей калат. Караса күндөн күнгө Аллах Тааланын мусулмандарды колдоп жаткандыгын, бул Мадинадагы болуп жаткан окуяларды бизге кабар берип атат да, бул аяттагы сүрөттөлөр. Болуп жаткандыгын, кандай деген муъжизаларды көрүп атышат, мусулмандардын ийгиликке жетип атканын, көбөйүп атканын көрүп атат, канчалыгын пайгамбарыбыздын жанында жүрөт. Ошондой нерселерди көрүп, шек санап эмне кыларын билбей ортодо калгандыгын билдирет. Жол болсо эмне үчүн эмне кыларын билбей калышат деген сөз тахайюран. Эгерде мафулли ажлих десек, халес ошондой абалда калышат, эмне кыларын билбей калган абалда калышат дейт. Акыркы аят. Улаика аллазина иштарау далалата бил худа. 16-аят бүгүнкү сабагыбыздын акыркы аяты. Улаика аллазина иштарау далалата. Алар улаика аллазина иштарау далалата бил худа. Далаланы сатып алгандар дейт. Алмаштырып алгандар. Далалага хидаяны, туура жолду адашууга сатып алгандар. Мисалы, истабдалуха бихи деген истабдалу далалата бил худа бихи домир хидаяга. Өзлөрүндө хидаят бар болчу. Хидаят колунда болуп туруп, хидаятты далалага, хидаяттан туура жолду адашууга алмаштырып алгандар дейт. Эмне үчүн аларда хидаят бар болчу? Анткени аларда акылы бар эле, ой жүгүртүү мүмкүнчүлүгү бар болчу. Адамдын табигаты дагы, фитраты дагы ошону айтат, иман келтиргенге талап кылат. Ошондой мүмкүнчүлүгү болуп туруп, колунда болгон мүмкүнчүлүктү берди дагы адашууну сатып алышты. Улаика аллазина иштарау далалата бил худа истабдалуха бихи фама рабихат тижаратухум. Алардын соодасы бир ийгиликке жетпеди. Фама рабихат тижаратухум ай ма рабиху фиха. Алар соодасында бир эмесине ийгиликке жеткен жок. Бал хасиру кайра чоң жоготууга учурашты. Лимасирихим илан нарил муаббадати алейхим. Алар түбөлүк кала турган тозокко алып баргандыгы үчүн. Ошол адашуу жолу. وما كانوا مهتدين فيما فعلوا. Алар кылган нерсесинде эмне кылган жок, туура жол табыша алышкан жок деди. Муну менен бир бети бүттү. Биз сүйлөшкөн элек, ар бир сабагыбызда Курандын ичиндеги бир беттен кыска-кыска бат-баттан өткөнгө. Болбосо бир аятка токтоло турган болсок, 6236 аят бар, канча убакытка деген сөз. Бир беттен кете турган болсок да, биз ар бир жумасына бир жол берсек, 600 жума бериш керек деген сөз да. 600 жума канча жыл болуп кетет. Ошого бир беттен кыска-кыска бат-баттан өткөнүбүз туура болот деп өткөндө келиштик. Алар ома кан мухтадина фима фаалу. Алар кылган нерсесинен эмне болгон жок? Утушкан жок, утулуп калышты дейт. Бул жерде ошол как будто соода кылгандай да. Адам соода кылганда өзүнүн негизги товары бар. Анан ошонун аркылуу бир пайда көрөнгө аракет кылат. Бул жерден балагый маселелер бар, салыштыруу маселелер бар. Мисалы, соода кылганда бир нерсесин берип, анан бир нерсесин алат. Ортодо бир товар көрүш керек, акча көрүш керек, Алар болсо
товарынан дагы белки рибехнан негизги пайдасынан да кур калышты деген сөз. Негизги товар алардын акылы болчу, бүгүн убакыты болчу пайдаланган жок, акылын да текке кетирди, колдонгон жок, ошондой эле пайдасын дагы көрүшкөн жок деп булай айтып өтүрдү. Кийинки аятта масалухум дагы алардын сыфат жөнүндө уланат. Ушулерден сабак токтойлу. Валхамдулиллахи роббил аламин. Ва саллаллаху аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахимин.